Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 20 сентябрь 2024 жыл мен сиздерге Ноокатский подъем тарапта жайгашкан мына ушундай 77-сериядагы 4 кабаттуу домдун 1-кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Ремонту жакшы туугандар, келесиздер, жашайсыздар. Анан жакшы жери сатылуучу квартирабыз 1-кабатта жайгашкан. Алдында, артында огороду бар, 4 тарабы тосулган. Керек болсо ылдый тарабында подвалы деле бар экен. Ушул информацияны жакшылап эске алып коюңуздар. Мен турган жер бул Атабаев көчөсү. Мына шаар тараптан келген болсоңуздар, сиздер Ноокатский подъемдон чыкканыңыздарда Мамыров көчөсү болуп калат. Билесиздер, Ноокатский подъемдон чыкканда ошол Мамыров көчөсүнүн эле боюнда сол тарапта Эмпа деген заправканы көрөсүздөр. Ал жерден жакындатып көргөзүп коеюн. Мына Мамыров көчөсү. Мына сол тарапта Эмпа заправкасы бар. Ошол жерден ушул көчөгө кирип, бул жака 150 метр түз жүрүп кетсеңиздер, ушул көчөнүн эле боюнда сол тарапта мына ушул 4 кабаттуу домду көрө аласыздар. Адреси Атабаев 148, сериясы 77. Ошондо мына бул тарап Ноокатский подъем, а бул өйдө тарап болсо Калелин көчөсү, Ак Тилек микрорайону болуп калат. Көбү адресин билбей эле сурай берет экен, жакшылап угуп алыңыздар туугандар. Же болбосо картага Атабаев 148 деп жазсаңыздар деле чыгат. Мына артындагы огород ушул. Мына бул домдун алды кеңир экен, көрүп атасыздар. Парковочный место боюнча маселе жара албайт. Бул жака бир аз эле жүрүп кетсеңиздер, мына ушул 4 кабаттуу домдун 1-подъездинде, 1-кабатында сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Мына ушул квартира сатка чыгып атат. Алдында, артында мына ушундай огороду бар, көргөзүп бердим. Көчөттөр деле эгилген, чоңоюп кадимкидей мөбө берип калган учур экен. Дагы бир жакшы жери ылдый тарабында подвалы деле бар туугандар. Огороддордун, подвалдардын ачкычтары ушул үйдүн ээсинде. Кийин каалагандай кылып 2 огороддуу подвалды өзүңүздөр колдоно бересиздер, Кудай буйруса туугандар. 3 комнаталуу квартира, бирок 4 комнатага жасалган. Жалпы аянты 82 квадрат метр. Эшикти ачып кирип келесиздер. Киргениңиздерде сериясы 77, кирпичный дом, 4 бөлмөгө жасалган 3 бөлмөлүү квартира. Жалпы аянты 82 квадрат метр. Условияларына келе турган болсок, суу, свет, природный газ, канализация бардыгы бар туугандар. Бирок эшикти ачып бул жака түз киргениңиздерде прихожкалары дагы кеңир экен. Документтери дагы так. Эң чоң бөлмөсүнөн баштай берейин. Так, бул зал болуп калат. Астын көрүп атасыздар. Ламинат, дуалдары мойшабой, потолоктору гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. Мына ушундай зал бөлмөсү өтө кеңир экен. Ремонттору сонун туугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Эч жерин, эч нерсе кылыштын кереги жок. Так. Анан мына квартирага кирип эле оңго бурулсаңыздар, 2 бөлмөсү. Мына туугандар, бардык бөлмөлөрдүн ремонттору жакшы экен. Айнек терезелери пластик, темир тосмосу менен. Мына туугандар. Бул ошондо 2 бөлмөсү болду. Анан барыңыздарга эле кызык болот туугандар. Неге сатып экен деп, бул жерде ээлери 2008ден бери бул квартирада жашайт экен. Анан азыркы учурда Бишкекте жумуш кылат экен. Ошол жакта жашап жумуш кылат экен. Эми бул бош турган квартирасын сатка коюп атат туугандар. Анан бул квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардык буюм тайымдар калтырылат. Бул жагы болсо 3 бөлмөсү. Мына эми мына спальня, шкаф, диван бардыгы калат. Сатылган себеби Бишкекке толугу менен көчүп атат экен туугандар. Айнек терезелер пластик, темир тосмолор менен, алдында, артында огороду бар. Ошону жакшылап эске алып коюңуздар. Мына полдору да бир башкача сонун экен. Потолокторун караңыздар, гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. Негизинен жакшы. Келесиздер, жашайсыздар, даяр квартира. Анан бул жагы санузель. Санузель байкадыңыздарбы? Кеңир экен. Унитаз, раковина, күзгү, душевой кабина бардыгы бар. Полудубалы кафе. Ушундай. Так. Квартирага ошол жактан кирсеңиздер, солго бурулсаңыздар, бул жагы кухнясы болуп калат. Аристон бар бул жакта отдельно өзүнчө. Демерек, газ, вытяжка бардыгы бар экен. Анан бул жака мындай түз жүрсөңүздөр, балконду чоңойтуп койгон. Бул ошондо 4 бөлмөсү. Ылдый тарабында бийиктиги 2 метр болгон подвалы деле бар. Мына жерден түшүп чыгып турсаңыздар болот, лестницасы бар экен. Алсаңыздар сырт тарапта подвалдын эшиги бар экен. Ошол жактан дагы чыгып кирип турсаңыздар болот. Негизинен подвал деле керек. Буюм тайымдар, салат варенье бүт бардыгын ошол жака коюп койсоңуздар болот туугандар.
Мына бул жагы ошондо кухнясы, көрдүңүздөр, кухонный эмерек, газ, вытяжка бардыгы бар экен. Так, анан сквозной квартира, эки тараптан күн тийип шамал жүрүп турат, алдында, артында өзүнүн огороду бар. Так, дагы кандай маалымат берсек туугандар? Менимче болду окшойт, колдон келишинче маалымат бердим. Өзүнө чалыңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр. Өтө сонун туугандар. Анан жалпы аянты 82 квадрат метр болот. Алдында, артында огороду бар, сыртта парковочный местосы бар, анан подвалы дагы бар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун шарттары бар, сатылуучу 3 бөлмөлүү квартираны колдон чыгарбаңыздар. Биринчи кабат туугандар.